Assalamu алейкум. Мен негізі суроону тышкы соода боюнча берейин деп аткам, бирок кайсыл себептерден суроо берген кимчилик болбой калды эле. Экономика министринин орун басары болуп турат. Ушул багытта берейин. Өзүңүз ишкерликте жүргөнсүз. Экөөбүз Кыргызстан ишкерлер союзунда чогуу иштегенбиз. Мен аткаруучу директор болуп, сиз кеңешчи болуп тураганын. Ишкерлерге тышкы соодасын аябай жардам бериш керек да, экспортко. Алар өздөрү чыгып сүйлөшкөнгө караганда силер жол ачып берсеңер, сүйлөшүүлөр жүргүзүп берсеңер, булар чыгарган продукцияны рекламаганга шарт түзүп берсеңер, аябай жакшы болот эле. Ушул багытта бир сиз келгенден кийин кадам болдубу? Анткени жалаң чиновник болуп келсеңиз түшүнөт элем. Өзүңүздүн башыңыздан өткөн, өзүңүз деле муктаж болуп жүргөнсүз. Мындай продукция кылып атабыз, ошолорду сыртка сатканга мамлекет жардам берсе болот эле деп. Ушул иш кандай кетип атат? Ушул багытта кандай чечимдерди кабыл алып атасыздар, кандай кадамдар жасалып атат? Нуржигит Кадырбекович, рахмат силердин сурооңорго. Ушул сиз туура маселени көтөрдүңүз. Анткени ушул Кыргызстанда бизде отрицательный торговый баланс. Былтыр болсо биз 11,5 миллиардка импорт кылсак, экспортты 2,5 миллиард кылдык. Ошондо бизде разрыв абдан чоң. Экспортный потенциалды көбөйтүш үчүн биз болсо экспортный программаны кабыл алдык. Андан тышкары биз болсо Минэкономдун мурдакы дип представительдердин алдында өкүлчүлүктөрүн ачып атабыз. Бул Кытай, Узбекистан, Турцияда. Ошолор болсо ушул экспорттук потенциалды ишкерлерге жардам берүүсүндө. Анткени мурдакы иш болсо Министерство иностранных дел аркылуу өтчү. Эми болсо Минэконом түздөн түз өз өкүлчүлүктөрүн ачып, ошол ишти жүргүзөт. Анан эң негизги бул ишкерчиликти колдоодо, бизнести колдоодо бул болсо каражат булагы. Биякта бир чоң маселе бар. Ишкерлер болсо каражатты бөлүнгөндө эки түрү бар да. Бирөө болсо бул кредит, экинчи бул инвестиция. Бул болсо инвестиция, бул болсо ошо менен биргелешип, шериктешип, аны менен тобокелчилигин дагы пайдасында бирге көрө турган. Бирок болсо ошол инвестиция тарабынан бир өзүнчө программа иштеп чыгып атабыз. Ошол каражаттар партнер болуп киргенде экспортный потенциал чоңойлот. Андан тышкары дагы ошол экспортный программада биз выставкаларда, ошол көргөзмөлөрдө ишкерлерди алып барууга каражат да карайбыз. Эмдиги жылдары ушул иш-чаралар негизинде биз экспортту көтөрөбүз деп ишенебиз. Чоң рахмат. Программалар, стратегиялар, концепциялар жакшы, бирок алар аткарылбаса, жөн эле клочок бумаги да. Ошо жагына маани берсеңиздер, анткени экология боюнча чыгып сүйлөдүм, концепциялар, программалар толтура экен, бирок аткарылбай атыптыр. Ошого бирме-бир эле сүйлөшүп, адамча эле мамиле кылып, өзүңүздөрдүн партнерлор менен бизде ушундай продукциялар бар, жакшы ишкерлер бар, репутациясы жакшы, гарантия беребиз деп туруп, сарафанный радио деп коет, бетме сүйлөшкөнгө жетпейт. Анын өкүлчүлүк өзүнүн ишин кылып атат, бирок сиздер түзмө-түз иштебесеңиздер бул багытта алга жылбайт деп эсептейм. Азыр биз мамлекеттик мүлк фондуна байланыштуу ишке байланыштуу суроолорду беришибиз керек. Бирок мамлекеттик мүлк фондунан эч ким жокко. Эмне үчүн? Аппарат. Мамлекеттик фонддон келди беле? Чакырылгандардан. Же ал Минэконом өзүңүз эле жооп бере бересиз бардыгына? Мен жооп бере берейин. Эми ал сиздердин курамыңыздарда да, бирок ушундай маселеде жаныңызда болгону дурус да, анткени сиз бардыгын цифраларынын аки-чүкүсүнө чейин билбейсиз деталдарын. Мейли, бир суроо. Мамлекеттик мүлк фондуна карайт бүт мамлекеттин имараттары. Ошол эле министрликтер отурган имараттар деле силерге карайт да, туурабы? Ооба, мамлекеттик мүлк. Ооба, бирок арендага бергенде сиздер бересиздер, кирешесин алганда, бөлүштүргөндө, бирок ремонт кылганда, проблемаларын чечкенде, бир жери жарылып кетсе, суу агып кетсе карай турган өздөрү. Бул жерде бир парадокс жокпу? Туура эле менеджмент болуп атабы же тигилер билим берүү процесс менен алек болсун, бүт мүлкүн, чарбасын биз карап беребиз деген саясат туура болмок беле? Сиздин оюңузча? Бул болсо мамлекеттик мүлктү берип атканда тарифтер бар. Ошол тарифтерди азыр жогорулатуу, эски тарифтер болуп калган, ошол тарифтерди жогорулатуу кылып атабыз. Андан тышкары ошол ижарага берип атканда ал келишим түзөт да. Ошол келишимдин негизинде көп имараттар болсо ошол арзан баада берилип калган. Анан силер айткан маселелер бар. Биз ошолорду болсо жаңы жетекчи келип
бүт ошол ижаралар берилген помещенияларды карап атат. Биз болсо ошенде доходный частин көтөрүп, ремонтундагы алганга иш-чаралар жүргүзүлүп атат. Ушул эле суроого азыр келген мырза ошол мамлекеттик мүлк фондунун өкүлүбү? Урматтуу президенттин өкүлү. Финнадзор. Бул аябай маанилүү маселе, маанилүү структура, маанилүү суроолор болмок. Ошон үчүн ушул маселеге көңүл бөлүп коюңуз. Өкүлү сөз болуш керек болчу. Биз бул жактан мыйзам карап атабыз. Бул өтө маанилүү нормативдүү акт. Азыр биз эми суроо бергенде деле пайда жок, анткени зам министр баарын биле бербейт азыр. Көрдүңүзбү, үстүртөн эле жооп берип койду. Чоң рахмат.